Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан силер менен кыргыз тилин өтөбүз. Бүгүн силер менен жазуу ишин аткарабыз. Көңүл буруп, жакшылап угуп алгыла. Бүгүн жазуу ишин аткарып жатып, туура, таза, сулуу жазганга аракеттенебиз. Ошондой эле ар дайым өзүбүздү таза жана тыкана алып жүрүүгө үйрөнүшүбүз керек. Алгач жазуу эрежелери менен таанышып алалы. Сабаттуу болуу үчүн тилдик эрежелерди билишибиз жана колдонушубуз зарыл. Кыргыз тилинде туура жазуу эрежелери бар. Биринчи, баш тамгалардын жазылышы. Силер билесиңер да, адам аттары, жер суу аттары, ошондой эле сүйлөмдүн башында сөзсүз баш тамга менен жазабыз. Андан кийин йоттошкон тамгалардын жазылышы. Йоттошкон тамгалар булар я, ю, е, йо тамгалары. Андан кийин созулма үндүлөрдүн жазылышы. Кыргыз тилинде созулма үндүлөр бар, мына ошолорду туура жазганга көнүгүшүбүз керек. Андан кийин тыныш белгилерди туура коюшубуз керек. Сүйлөм бүткөндөн кийин чекит, ал эми сүйлөм ортолугунда сөзсүз түрдө пауза болсо, ал жерге үтөр белгисин коюшубуз керек. Айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөр. Мына укканда да ошого жакшылап көңүл коюшуңар керек. Татаал сөздөрдүн жазылышы. Силер үчүн эң керектүү нерсеси бул ташымал. Сап аягында батпай калган сөздү бөлүп жазуу. Демек биз ташымалды жазганда ката кетирбегенге аракет кылышыбыз керек. Анда эмесе жазуу ишине көңүл бурабыз. Көчүрүп жазуу. Сөздү, сүйлөмдү же текстти көргөнү боюнча жазып машыгуу көчүрүп жазуу болот. Көчүрүп жазуу көңүл буруп, туура, таза жазууга көндүрөт. Анда эмесе көчүрүп жазууга машыгабыз. Тема пайдалуу, белек. Балдар, ушул жердеги текстти жакшылап окуп чыгып, андан кийин туура, сулуу, булгабай көчүрүп жазгыла. Кана эмесе анда жаза баштайбыз. Жазып бүткөндөн кийин мугалимге жөнөтүштү унутпагыла.